Саламатсыздарбы, биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписация баскычын басып, видеого лайк басканды унутпаңыз. Достук деген менен, урматтуу бир тууганым, достуктан дагы кымбат нерсе бар. Достуктан дагы улуураак нерсе бар. Достук кээде бузулат. Кээде достукту бузганга туура келет. Достук улуу нерсе. Достук касиеттүү нерсе. Бирок андан улуу нерсе келгенде достук бузулганга аргасыз болот. Бул акыйкат деген маселе. Бул чындык деген маселе. Канча достор ыйман үчүн бөлүнүшөт. Канча достор акыйкат үчүн бөлүнүшөт. Ошондуктан кээ бир адамдар туура эмес маалымат таратып, достук анан достук болуш керек, достук деген сатып кетти, болбой калды, болбой. Эң касиеттүү нерсе акыйкат, акыйкат баарынан улуу болуш керек, бийик болуш керек, ыймандуулук. Анан эң негизги нерсе, урматтуу бир туугандар, элибиздин бүтүндүгү, тазалыгы, элдин урмат ордунда болуш керек. Анан дос болуп, кудай сөөк болуп эле, анан чогуу жей берсе болбойт да, бири-бирине көз жумуп коюп. Ошондуктан жанагы Платон айткан бар, о Платон менин досум, ким досум дейт, Платон дейби? Кимдин сөзү бул? Аристотельдин сөзү. Платон менин досум дейт. Бирок чындык андан жогору турат дейт да. Ошон үчүн ушул сөздү эстен чыгарбаш керек. Ушул Кореяда козголонгон сөздөрдүн бири. Ошон үчүн бүгүн кучакташып, мына менин досум деген сөздөн абайлагыла. Bir тамекини бөлүшүп чегип коюп досуң эмес. Bir жатаканага чогуу барып коюп дос эмес. Дос деген ыйык сыпат. Бул өтө кыйын сыпат. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз эли. Мына кечөөнү 75 киши нааразычылыгын билгизип, президентке кат жолдоп, ушулардын бир 5-өө камалды да, калганы камалган жок. 70-ин тең камаш керек булар. Булар аксакал болбой эле бир акчакал болуп калышты. Ушулардын айынан урматтуу кыргыз эли. Биз тентигенбиз кыргыз. Дүйнө кыдырганбыз. Көрүнгөн жерде стройкада, көрүнгөн жерде чымчык өлгөндөй эле өлгөнбүздүн кыргыздар. Поездга тебеленип өлгөнү канча, скинкенттердин колунан өлгөнү канча. Ушул акмактар, ушулар мамлекетти жеп тоногон үчүн анан кийин кыргыз кырылганда талада канча кыргыз өлдү, канча груз двести деп канча кыргыздын сөөгү келди, канчасы табылбай калды. Анан ушу шакалдар келип, акшакалдар келип, ушулар келип бизге акыл үйрөтөт бекен. Булардын 5-өө камалды, калган 70 эмнеге камалбайт? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, но 5-өөнда бир 2 ай камаптыр, эсине келтирип койбойсузбу? Эми ташип дейт. Тура ташип вице-премьер-министр болду. УКМКны жетектеди. Эми ада кызмат иштеди, бирок балык башынан да коот. Эгер президент нонда иш кылбаганда мамлекет бүгүнкү күндө кандай өсүп атат? Менде мына революцияда постоянно Акаевди кетиргенде, Бакиевди кетиргенде, кийин мына Соронбай Шарбишти кетиргенде алдыда жүрдүк да биз. Ушундай болсо экен, ушундай кылса экен, ушундай үйлөр салса экен. Кыргызстан эмне болуп калды эле? Сицилия болуп калган, бандиттери бир жагынан, коррупционерлер бир жагынан, мого окшогон 75 акшакалга окшогондор. Ушулар Кыргызстанды куруткан. Улумумарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Уулумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонду каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Ушул туңгуюктан алып чыгып кетти го, керек болсо şu aylık ver albay karışka akçalı aylık verip kaldı reklamına ki bugün mugallimlerin aylığın 100% doğadır, vraçların aylığın 100% götürür doğadır, giyiktin üyleri samolyot uçaktıca tangalgamızda samolyotlar uçuat Kırgızstan önü özüm buna biz uşunu kalagamız biz şunda olacak ki memleket nege nalog tögöz başkasın nege memleket önüp koydu büyük tamojana düşkön nalogdan düşkön akçanın bardığın buna Kulov başında turgamına uşular nakta korrupsionerler. Kulov neye kamalbaydı? Kulov pastayan sütten ak çıkap. 2005 yılı Kulov anda burada 2002 yılı Kulov üçün oğuzun tüy eldim var göçe çıkan buna. İmmende pişke talaska göğe ol çoşulu okta. Üçün oğuzun tüy talaslardan beri büt eldim vardı Kulov'tu kolduğun. Kulov ne kıldı? Aş Batukayıp'tı dost kıldı Kulov. Anan
бандиттер менен дос болуп жүргөндөрдү, бандиттер менен табакташ болуп жүргөндөрдү келип токтотуш керек. Мындай бузуклардын баарын токтотуш керек. Токтотпосо болбойт. Президенттин кылып аткан иши баары сонун, эң сонун. Президентибизди колдой берели. Саламатсыздарбы? Сиздер менен журналист, жазуучу, драматург Куттумидин Базаркулов. Мен айтпай коеюн десем, башкалар айтпай жатат. Түшүндүрбөй коеюн десем, ар кандай түшүнүктөр болуп, түшүнүктөр башка жакка кетип бараткандай. Ошондуктан айтууга туура келди. Өлкөдө бир коопсуздук комитеттин төрагасын кызматтан алып коюу бул трагедия эмес. Бул бирөөнүн көз жашы же ый эмес. Ошондой эле бул күлкү дагы эмес. Бул болгону мамлекеттик кызматкерди мамлекеттин башчысы алды. Ошондой эле дүйнөлүк аренада, дүйнөдө жанагындай Венесуэланын генералдарынын жортулунан, ошондой эле кайсы бир ири өлкөлөрдүн генералдарынын кылыгынын айынан биздин өлкөдө дагы генералдын аты чыгып калса, ошондо чочулоо менен, кооптонуу менен коопсуздук комитетинин төрагасын кызматтан алды. Алганда да аны досу алды. Башкача айтканда, ал досуна айткандай болду ал кызматтан алуу менен. Сен тарапташтарыңдын, демиккен тарапташтарыңдын демин басчы. Айлана тегерегиңде көпкөндөр бар экен. Ошолор көчүгүн кыссынчы. Сен ошолор менен бир сыйра жай баракат, жай отуруп сүйлөшүп алчы. Бош убактыңды кенен коюп, ошолор менен сүйлөшчү деп аны кызматтан бошотту. Мына бул жерде болгону ошол эле. Башка өлкөнүн трагедиясы, мамлекеттин трагедиясы жок. Деги эле биз ушул аталарыбыз акылдуу экен бизге караганда. Ошол аталарыбыздын сөзүнө келбей жатабыз. Биздин бабаларыбыз бүгүнкү бизге караганда тажрыйбалуу экен, кеп сөздүү экен, сөзгө чечендүү экен, чечен келишкен, сөздөрүн жеткире айтышчу экен. Биз андай касиеттен кетип баратыптырбыз, кепке келбей атыптырбыз, түшүнбөстүк жактарыбыз көп болуп баратыптыр. Мына ошол биздин ата бабаларыбыздын илгертен эле, эзелтен эле айтып келаткан сөзү бар. Туура бийде тууган жок деп. Көрдүңөрбү? Эмне үчүн биз ошол аталарыбыздын сөздөрүнө бекем болбойбуз, бекем турбайбыз? Эмне үчүн биз аталарыбыздын сөзүн бошоңдотобуз? Анын тамырын бош коебуз, ары бери чайкайбыз. Мына ошол сөздү айтып атат. Сенин досуң эмес, бийликте болсоң, тууганың болбосун дейт. А досуң болсо, мүмкүн досуңду сен кайсы бир саясий аренада таап алган досуңдур. Мүмкүн сен жолдон кетип баратып, жолдон таап алган досуңдур. Мүмкүн сапарда жүрүп кетип баратып, сен сапарлаш болуп дос күтүп алгандырсың. А дос деген бул сенин кандаш, же сенин жаның менен бирге болгон жандаш тууганың эмес да. Кандап, каң менен келген, же болбосо бир эненин денесинен чыккан тууганың эмес да. Мына ошондо да айтып атат. Туура бийде тууган жок деп. Көрдүңөрбү? Деги эле биз ушундайлардан алыс болушубуз керек. Досуң дагы тамырланып кетет, дос тамырланып кетет. Ушундан айтылган. Тууганың дагы журту болуп кетет, кайын журт, дагы башка. Мен бийликке келдим. Мен бийликте турганда сен депутат бола бал. Депутат айтат, мен депутат болгондо сен ак үйгө кызматкер бол деп. Мына ушинтип атып, туугандашып, дос тамырланып атып, жерде ишчиликке салып атып, өлкө эмне болот?
өлкөн дегенде кадр иштеш керек. Ар бир кадр өзүнүн функционалдык милдетин аткарыш керек. Ошондуктан биздин атабыздын ата сыйлаган ата сөзүнө келиш керек. Туура бийде тууган жок. Рахмат көңүл бөлгөндөрүңүзгө.